Эгерде сиз менин бул видеомду көрүп жаткан болсоңуз, анда сиз бул тамакты биринчи жолу жасап жаткан болосуз. Анда эмесе кеттик. Биринчиден бизге тооктун эти сунушталат. Мынакей, жуулган тооктун этин алабыз, анан аны бирдей өлчөмдө кылып туурайбыз. Менин оюмча бул тамакта балык сөзсүз таамдуу болот. Андан кийин бул козу карынды туурайбыз. Мен шампиньонду тандадым бул тамакка. Ой, кайдагы шампиньонду? Буга деген свежий бадыраң керек. Анткени мында деген пайдалуу элементтер көп. Кальций, йод, фосфор бар. Мен билем да. Даяр болуп калган тамагыбызга майда тууралган пиязды кошобуз. Менимче бул тамакка кинза жакшы болот. Даамына жараша туз, мурч кошууну унутпаңыз. Анан албетте препарабысыз болмок беле. Эгерде сиз менин рецепттеримди так аткарсаңыз, анда кайдыгер калбайсыз. Тамагыңар даамдуу болсун, урматтуу көрүүчүлөр. Эми ооз тиели. Жыты бир башка чогуп калыптыр го. Таптак роксуспай калыптыр. Муну жегенге болбойт. Муну мышык да жебейт. Повар, менин сага айтарым, бул болбогон рецепт. Жанагы авторго чоң минус.